Aralarda koldonup, gerekli çeşimleri kabul alıp, mamleketimizin bardıq teyişli organların yetekçilerin bu jaka çakırıp, oşor menен işti alıp barıp otabız. Kudayga şükür, mına keçeten beri, bugün bari tıçıp kaldı. Emi, mından arı, oşol jay turmuşdagı çeşimleri kabul alıp, eldin yaşo turmuşundagı ar türlü meselelerdi çeçүү boyunca mamleketimizin Batken oblusundagı prezidentin ökülü menen çoğum işte alıp barıp otabız. Keçe men kelgenden keyin, erte menen kelgenden keyin bol biz taraftan prezidentin ökülün, Korgоо Ministrliğinin orunbasarın, İçki işler Ministrliğinin orunbasarın, Ministr MÇS, jana başka jergilikli oblustuk күч структуранын жетекчилери менен биргеликте Komşu Tacik Respublikası'nın жетекчилери менен жолуктук. Ал жактан тажиктер тараптан ГКМБ'нын биринчи орунбасары, Погранслужбанын башчысы, ГКМБ'нын орунбасары, Сакия облусунун губернатору жана башка бардык жетекчилер келди. Ошолор менен жолугушууда биз кечеки болуп өткөн конфликттин боюнча 4 чечим кабыл алдык. Биринчиси ошол конфликтти иликтөө эмне үчүн болуп чыкты, кайдан келип чыкты, эмне провокациялар болду, ошолор боюнча иликтөө боюнча комиссия түзүлдү. Комиссиянын башында биз тараптан президенттин өкүлү, алар тараптан губернатору болду. Жана башка тийиштүү орган жетекчилери ошол киришти. Экинчиден ошол конфликт болгон маалда ызычуу болуп чыгып кеткен адамдарды кайра үйлөрүнө кайтарып, ошолорго жардам берүү маселеси каралган. Ал маселелер бүгүнгө чейин каралып чечилип атат. Чоң бир маселе келип калышты. Bir yemişti orada. Урматтуу достор, маалыматка катары айтып кетсем, Ак Татыр айылында УКМК башчысы Камчыбек Ташиев баш болгон бир топ жетекчилер эл менен жолугушуп кетет. Ошо кнопканы басып тур колуң менен. Урматтуу туугандар, мына экинчи бир маселе ошол жана конфликт болгон маалда качып чыккандар боюнча маселени карадык. Үчүнчү маселе эң негизги маселелердин бири ошол конфликт болгон маалда границага жакын алып келген бардык күч структураларды өз ордуларына кайтаруу. Biz ошол боюнча маселелерди карап, тажик тарап менен чечтик. Жана ошол маселелерди 2 күнөн бир аткарып атабыз. Бирок кечинде маган байланышка чыгып, ошол тажик тараптан Тажикстандын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Ятимов чыгып жолугушууну суранды. Ал киши дагы мамлекеттик демаркациялоо комиссиясынын төрагасы болуп эсептелет. Ошондуктан ал киши менен бүгүн дагы саат 11-де мен жолуктум. Кызыл Белдин өткөрүү пунктунда 2,5 саат жеке сүйлөштүк, бири-бирден отуруп алып. Эч ким катышкан жок, экөөбүз гана сүйлөштүк. Жана ал боюнча жыйынтыктар боюнча биз айттык. Жыйынтыктар боюнча негизги жыйынтык болду. Бирден-бир негизги жыйынтык бул бир. Биз чегара маселелерин чечмейинче, чегара маселелерин аныктап, эки мамлекет тарабынан бүтмөйүнчө бул конфликттер токтобойт деген чечимге келдик. Сөзсүз түрдө кыйын болсо дагы, ар түрдүү провокациялар болсо дагы, ар түрдүү оор иштер болсо дагы ошолор жасашыбыз керек дагы, тез аранын ичинде чегара маселелерин чечишибиз керек деген жыйынтыкка келдик. Жана ошонун негизинде мындан 2 ай алдын, даже 3 ай алдын биздин жанагы мамлекеттик комиссиябыз чегара боюнча мамлекеттик комиссиябыз
иштебей калды эле, токтоп калган болчу. Ошонун ишини бир аптанын ичинде кайрадан жандандыра турган болдук. Алар мына биздин 69 километр 200 метр жерде өткөндөн кийин токтоп калган болчу. Мына Кулумдуга жакындаган жерде. Токтоп калган жердин аты эмне эле? Ким? Майти жергилигинде. Майти жергилигине барганда ошол жерде токтоп калган эле. Андан аракка биз кете албайбыз. Себеби мындан бияка караганда өтө көп маселелер чыгат. Биз аны карабайбыз деп токтотуп коюшкан болчу. Бирок бүгүнкү сүйлөшүүлөрдөн кийин булар дагы ошону мойнуна алышты. Баштайбыз биз дагы. Ушуну бүтүрөбүз деп. Биз дагы айттык. Эгерде бул бүтпөй турган болсо, дагы конфликттер боло берет. Макул, Көк Таштык конфликтин бүгүн чечтик. Эртең Аксайда чыгышы мүмкүн. Бүрсүгүн максатта чыгышы мүмкүн. Андан кийин дагы башка жерде чыгышы мүмкүн. То есть буларды бүтмөйүнчө бүтүп биз бардыгын жанагы чегараны ошол жерге эки мамлекеттин арасындагы делимитация демаркациялоо иштерин жүргүзүп, мыйзамдарды кабыл алып, ратификацияларды өткүзүп жогорку кеңештен президенттерге колду койдуруп, анан ошол жерге жанагы зымторлорду тартып бүтмөйүнчө конфликт боло берет. Ушуларды бүтүргөндөн кийин гана эки эл тең токтой, кыргыздар дагы, тажиктер дагы токтой. Bir neyse açılıp gitti mi? Kede men de kulağım şimdi açılıp gitti tarz etti öyle. Oşunday olup kaldı. Oşonday болады. Oşonduktan. Uşul maseleni бүтүрөйлү деп экөөбүздөн макул болуп, кол алышып, чечимге келдик. Чечимге келдик. Ошолор эртең дагы ошол баягы майты жергилеген аркы карай кете беришет, Кулумду тарап карап. Эгерде кайсыл бир жер чечилбей кала турган болсо, 100 метр чечилбейби, 200 метр чечилбейби, же андан көбүрөөк чечилбейби, ал жерди таштап коюп, дагы кайра кете беришет. Чечилбеген жерине биз ятими экөөбүз отурабыз дагы, ошол жерге экөөбүз чыгабыз, карайбыз, сөзсүз түрдө бир чечимге келебиз. Кайсыл бир деңгээлде. То есть ушинтип отуруп туруп, чечейли деп биз чечимге келдик. Биздин президенттерибиз да ушуну колдоп атат. Биздин президентибиз урматтуу Садыр Кожоевич дагы ар дайым айтат. Маселени чечейли. Маселени чечкенге бардык шарттарды түзөйлү, аракетибизди кылайлы деп айтып атат. Токтоп калган болчу, мына кечекиден кийин кайрадан башталып кетти. Кайрадан башталганы жакшы болду бир жагынан. Бирок ошол эле мезгилде булардын эң негизги маселелеринин бири, муну мен ачык эле айтып коюшум керек, мына Варукка жол. Варукка жолду мүмкүнчүлүктү бергиле деп атат. Биз дагы айтып атабыз. Тура 1 май 2021 жылы 39 протокол менен биз жазганбыз ал жерге. Варукка жолду биз Капчыгай аркылуу макул берейли. Бирок ал жолду биз курабыз. Жолду биз курабыз өзүбүз. Президент дагы айтты. Жол курганга акчабыз бар, бардыгыбыз бар деди. Жолду биз курайлы ошол жерге. Эч маселе жок. Ошол жерде 40 000 ел жашап атса, аларды өтпөйсүн деп тосуп койгон болбойт. Туура шарт түзүп берейли. Аларга жолду ошол Капчыгайдын бир четинен берейли жолду. Эми ал жанагы эмелер өздөрү түзүшөт, мен аягына чейин муну силерге айтып бериштин кереги жок. Ушу Капчыгайдын четинен берейли жолду. Бирок ошол эле мезгилде биз айтып атабыз. Жолду берейли, бирок но границалар бүтсүн бардыгы. Бары бүтсүн границалар. Кантип атайсыңар, ал силердин ишиңер. Не деп атасак дагы границалар бүтсүн. Кайсыл жерде бүтпөй аткан болсо, же болбосо жанагыдай элдер менен талаш тартыш болуп кала турган болсо, биз сөзсүз түрдө Кыргыз Республикасынын, Тажик Республикасынын элдери менен сүйлөшүп, жетекчилери менен сүйлөшүп, кайсыл бир деңгээлде орто чечимди кабыл алабыз. Бары бир деле. Бардыгы эле бир тараптуу болуп кыргыздарга чечилип, бир тараптуу болуп тажиктерге чечилбейт. Граница ушундай болот. Мына бул жерде ошол Кулунду, Интернационал, Арка, Максат, Борбордук жана башка жерлерди билесиздер. Ошол жактар чечилгенден кийин, Кудай буйрса, биз бул жака да келебиз. Бул жерде мына биздин Көктеректин маселеси турат, Орто Боздун маселеси турат булар тараптагы. Мына булар Таштумшуктун маселеси турат, жанагы Саманиондун маселеси турат. То есть маселе көп бул жерде дагы. Бул маселелерди да чечишибиз керек. Ушулардын бардыгын иреттеп коймоюнча, бир күн болбосо бир күн, Кудай сактасын, мондай конфликт боло берет экен.
Конфликт болгон сайын эле мында адамдар өлүп атат, жарадар алып атышат, мамлекет көптөгөн зыяндар тартып атат. Кээ бир адамдарга билинбейт. Бирок бул биздин милдетибиз, мамлекеттин да милдети. Конфликт болгон сайын мамлекет миллиондогон чыгымдарга учурайт ар дайым. Канчалаган маселелер чечилиш керек болот, канчалаган маселелер келиш керек болот, кайра кетиш керек болот, өйдө болот, ылдый болот. То есть бул ар дайым зыянын алып келет. Зыянын алып келет. Ошондуктан, урматтуу туугандар, бул маселе Баткен облусунун маселеси, айрыкча чегара маселеси боюнча суроолордун бардыгы президентибиздин так көңүл борборунда. Ал киши ар дайым эң негизгиси ушу границаны чечип алсак экен. Границаны чечип алып, элибизди тынч аман эсен кармасак, ошол зымторлорду тартып алып туруп, погранслужбага тапшырсак, андан кийин булар өздөрүнүн ишин кыла берсе экен деген чоң үмүттөбүз. Мына ошолор чечилгенден кийин границаларды да ачабыз. Тажик Республикасынын границаларды баарын ачабыз. Алар менен ынтымакта жашайбыз. Граница тартылган. Бул менин жерим, бул сенин жериң экен, так мыйзамдын чегинде аныкталган. Талаша турган эч нерсебиз жок. Мындан ары. Ким границаны бузса, ким мыйзамды бузса, жооп бере берет. Азыркыдай бул менин жерим, бул сенин жериң эле деп бири-бириз менен талашпай калабыз. Ошондо мына бул постторду ачабыз. Бири-бири менен эл бири-бирине каттайт, карым-катнаш болот. То есть тынччылыкта, ынтымакта жашашыбыз керек. Ушул негизги максатыбыз ушул. Жок, биз буларды сөзсүз жеңип алабыз, же чабышып алабыз деген ой жок, жана андай болушу мүмкүн эмес. Аны менен биз жакшылыкка жетпейбиз. Бирок ошол эле мезгилде өзүбүздүн жерди, өзүбүздүн элди акыр аягына чейин жакшынакай кылып коргоп калганга азыр мүмкүнчүлүгүбүз түзүлдү. Бардыгы бар, Кудайга шүгүр. 1 жылдын ичинде мүмкүнчүлүк түзүп алдык. Мен муну ачык эле айтып коеюн. Былтыры мындай эмес элек. Былтыры бир аз кыйналып турат элек. Биз жаңы келген маалыбыз эле. Анча-мынча маселелер жетпейт эле. Аны өткөн жылда болгон конфликт эле көрсөттү. Өзүңөр деле көрдүңөр. Азыркы маалда Кудайга шүгүрбүз. Кудайга шүгүрбүз. Бардыгы жетет, бардыгы бар. Силерди коргоп калганга, эл журтту коргоп калганга мүмкүнчүлүгүбүз толук бойдон жетет. Толук бойдон жетет. Мындан бияка дагы болот. Мына кече күнү эле жанагы айрыкча биз погранслужба жөнүндө сүйлөйбүз. Себеби дегенде погранслужба ушул иштерди кылат. Ошо чегара кызматына көптөгөн маселелерин чечип берип атабыз. Дагы чечебиз. Чоң маселелерди жумшап атабыз. Дагы жумшайбыз. Эртең февраль айында эле дагы көптөгөн алып койгон техникаларыбыз келет. Акчаларын төлөп алып койгонбуз. Февраль айында көрөсүңөр, бул жерге эч өмүрү көрмөгөн, өмүрү билбеген, бизге эч качан андай машиналар, андай техникалар келген эмес. Ошонун бардыгын Баткенге беребиз. Бардыгын Баткенге беребиз. Ал үчүн көптөгөн мамлекеттин акчалары жумшалып атат. Мамлекет ал акчаларды каяктан алып атат? Урдап алып аткан жок. Бирөөдөн карыз алып аткан жок. Бирөөдөн суранып аткан жери жок. Өз күчүбүз менен кылып атабыз. Баарын өз күчүбүз менен кылып атабыз. Мамлекеттин тарыхында биринчи жолу, урматтуу туугандар, биринчи ирет мамлекет жылды ашыкча акча менен бүтүрдү. Ар дайым билесиздер, мамлекет жылды бүтүргөндө 20 миллиард жетпей калды, 15 миллиард жетпей калды, 30 миллиард жетпей калды деп отурушчу эле. А быйылкы жылда биз 2021-жылы бюджетти толук бойдон аткардык, плюс ашыкча аткарып, ашыкча акчабыз калып кетти. Ашыкча акчабыз калып кетти. Аткарганда дагы. Ошол мурда болуп көрбөгөндөй, мурда билесиздер, мына тартып алдыңар, болду. Силер кичине туруп тургулачы, пожалуйста.